беришти. Рахмат, Дастан Артысбекович. Менин кыска эле суроом бар миграциянын өкүлүнө. Мына биздин жарандар Кыргызстандан учуп атышпайбы? Ар бир рейстен 4-төн 5-тен бала депортация болуп атат да, кайра артка элечи. Балдардын кичине сакалы болсо, же болбосо ошо дин религиозный характердеги балдар деп депортация кылып атышат да. Ушуларга кандай сүйлөшүүлөр жүрүп атат? Эми биздин кыргыздарды билесиз, 90% мусулман балдар, мусулман өлкөсү болуп эсептелебиз, мусулман карманган динибиз мусулмандар да, ислам дини. Анан ушуну бир сүйлөшүүлөр болуп атабы? Ар бир рейстен 4-төн 5-тен бала депортация болуп атыптыр да. Же бул бизде тыюу салынган течение болсо бир жөн, ошону да бир тактап атасыңарбы? Россия бизде андай ограничение жок. Эгерде сакал өстүрүп дин кармаган киши бул жерде кирип бараткан мамлекеттин өзүнүн мыйзамдары негизинде жазыла турган иштер болушу мүмкүн. Түшүндүк. Ошого сүйлөшүү жүргүзүп атасыңарбы? Эми ал Аравиядан келсен, например, Аравиядан Россияга келсе, көкүрөгүнө чейин сакал коюп барса деле анын жашынакай тозуп алат. Ошол эки мамлекеттин бири-бирине болгон сый урматы да. Эми биздикинде ошол боюнча мындай иш жүргүзүү болуп атабы? Ошону сурап атам сиздерге. Түшүндүм. Бүгүнкү күнгө чейин бул маселе өтө мындай кырдаалда көтөрүлгөн эмес, бирок сиздин айтканыңыз маалыматты эске алып биз ушул тармакта бир неме кылып көрөбүз. Депортация болуп аткандарын билесиздер да. Ар бир самолеттон 3-төн 4-төн бала кайрылып депортация болуп атышат да. Сен сакалың бар экен, сен жакпай калды, кебетең жакпай калды деп эле басып атыптыр да ушуну. Түшүнүктүү. Бул боюнча маалыматыңар барбы өзү? Бизде андай маалымат жок. Биз ушул маалыматты бир так текшерип, эмне себептен андай болуп атканын аныктайлы. Ошондо бир тактап койсоңор, же болсо ушуга да бир сүйлөшүү иштерин жүргүзсөңөр да. Эгер учетто турбаса, ошондой бир мурда кийин андай жаман иштерге аралашпаган адамдар болсо, анда бир ошо сен ушул динди тутунат экенсиң, кебетең жакпайт, андай мындай деп депортация кылгандарды ошо бир жолго салсаңар да. Жарайт, биз аныктайлы бул маалымат. Башка суроом жок, рахмат.